Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын бюджет боюнча түзгөн комиссиясы учурда иш алып барууда. Бардык финансылык алешемдиктерди тактап чыгуу үчүн 10 күн берилген. Кийинки аптада текшерүүнүн жыйынтыгы белгилүү болот. Анда сөз 20 миллиард сомдон ашкан каражат тууралуу болууда. Министрлер кабинети дал ушундай суммадагы каражатты алдын ала пландалган иштерге салбай башка зарылчылыктарга чыгымдаган дешет айрым депутаттар. Мындан улам бюджеттин көрсөткүчтөрү күмөн жаратууда дейт төрага орун басары Алтынай Өмүрбекова. Вообще это о чем говорит? Министрлер кабинети алып келген документте 20 миллиард сомго чейин жеткен өзгөртүүлөр бар. Тактап айтканда алдын ала бир нерсеге чыгымдалат деген акча кийин таптакыр башка тармакка каржыланып кетиптир. Демек бюджет алдын ала эле туура эмес пландаштырылганы көрүнүп турат. Ушундай көрүнүштөрдүн айынан казынадагы каражаттардын көрсөткүчү жасалма түрдө көбөйүп же ары бери болуп ашмалтай чыгып жатат. Тиешелүү нормага ылайык бюджет боюнча мыйзамга өкмөт жыл аралыгында 2 жолу өзгөртүү киргизе алат. Бирок аны кайра эле парламент бекитип берет. Акыркы 9 ай аралыгында министрлер кабинети ар кандай өзгөртүүлөр менен тармактык комитетке 10 жолу кайрылышкан. Каражаттарды бир тармактан экинчи тармакка которо отуруп, акыры жыйынтыгында 20 миллиардтан ашык акчанын орду өзгөргөн. Теперь представьте ситуацию, что вдруг палата не согласится с этими изменениями. Баарынан кызыгы эми бул өкмөт көтөрүп келген өзгөртүүлөр менен жогорку кеңеш макул болбой койсо эмне болот? Бул жерде белгилеп кое турган нерсе министрлер кабинети 2016 жылдын бюджети үчүн оңой эле отчет берип кутулуп кете албайт. Себеби бир топ финансылык боштуктарды көрүп жатабыз. Финансы министри Адылбек Касымалиевдин айтымында болсо, бул иш аракеттердин баары мыйзам чегинде болгон. Ар бир өзгөртүү киргизүүдө тармактык комитеттин уруксаты алынган. Көбүн эсе билим берүү, укук коргоо жана жолоңдоо тармактарына кошумча акча салууга туура келген. Башкы финансисттин айтымында, тиешелүү мекеме казынадагы акыркы тыйынга чейин санап берүүгө даяр. Өкмөт өзүнүн чечимин чыгарып туруп, анан кийин профилдик комитеттен, бул бюджет жана финанс комитетинен макулдугу менен баякы кошумча кирешелер болсо кошумча чыгашаларды кылууга укугу бар да. Ошол укуктан биз пайдаландык. Ошол укуктан пайдаланып, ошо 20 миллиардтан ашык бизге баякы киреше бөлүгү да кошумча түшкөн. Ошолорду кошумча чыгашаларга сартладык да. Бул перерасход болгон жок. Эгерде андай мыйзам бузууларга мен барсам, анда бул укук коргоо органдары мени соттойуш керек да. Мен андайга мен эмес, андайга өкмөт да барбайт эч качан. Эмнеси болсо да өкмөт кийинки аптада 20 миллиардтан ашкан кошумча чыгымдар тууралуу түшүндүрмө берет. Анда тиешелүү комиссиянын жыйынтыгы дагы чыгарылат. Эгер финансылык мыйзам бузуулар табыла турган болсо, тиешелүү тараптардын жоопкерчилиги каралары бышык. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС.